Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Мадина базарынын аймагын кайрадан текшерип чыкты. Ал буга чейин берилген тапшырмалар боюнча жумуш жүрбөгөнүн билүү максатында барып, бирок протоколдук тапшырмалардын олуттуу бөлүгү аткарылбагандыгына күбө болгон. Мурдагыдай эле тротуарларда соода жүргүзүлүп, муну менен жөө жүргүнчүлөргө ыңгайсыздык жаралган. Кала жетекчиси чарба субъекттеринин ээлери менен жолугушуп, ишмердүүлүгүн мыйзамдуу негизде жүргүзүү керектигин белгиледи. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору тарабынан 24 буйрук чыгарылып, жалпы суммасы 277.500 сомго протоколдор түзүлүп, санитардык эпидемиологиялык нормаларды бузган 10 соода түйүнү жабылды. Мэр Айбек Жунушалиев мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборуна рейдтерди улантууну, эгерде бардык нормаларды ээлери аткарса, алардын ишмердүүлүгүн улантууга шарт түзүп берүүнү тапшырды. Текшерүү учурунда унаа токтотуу аймагында бузууларды жоюу боюнча мурда чыгарылган буйрукка карабастан иш аткарылбаганы белгилүү болду. Буга байланыштуу кайрадан айыппул салынып, мыйзам бузууну четтетүү боюнча токтом чыгарылды. Ошондой эле Бишкек жашыл курулуш ишканасына кооптуу бак-дарактарды алуу жана жашыл аймактарды сугаруу маселесин чечүү тапшырылды. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен базардын аймагында тартипти калыбына келтирүү, тротуарды иретке келтирүү, унаа токтотуучу аймакты уюштуруу жана шаар тургундарына жана Борбор калаанын конокторуна шарт түзүү боюнча бир катар тапшырмалар берилди.